Эфирде Жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студияда Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкекте экинчи элдик курултай өз ишин жыйынтыктады. Курултайдын ишине республика аймактарынан барган 700 делегат катышты. 2 күн аралыгында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда элдин тандоосу менен барган делегаттар тарабынан мамлекеттик маанидеги республикалык деңгээлдеги сунуш пикирлер айтылып, көйгөйлөр көтөрүлдү. Курултайдын биринчи күнүндө президент Садыр Жапаров курултайдын делегаттарына кайрылуу жасап, өткөн жылдагы курултайдан кийин аткарылган жыйынтыктарга токтолду. Экинчи элдик курултайдын ишине республиканын аймактарынан 700 делегат, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилери катышууда. Курултайдын максаты өлкө президенти менен элдин түз байланышын камсыздоо. Анда мамлекет башчысы аймактардан шайланып келген делегаттар менен пикир алмашып, көйгөйлөр көтөрүлүп, сунуштарын угат. Экинчи элдик курултайдын ачылышында мамлекет башчысы жаңы идеяларга шыктанган, элдин үнүн угуу менен жаркын келечегибизди түптөй турган маанилүү чечимдерди кабыл алуу жоопкерчилиги жана бул жагдайдагы курултайдын ролун белгиледи. Сиздер элдин үнүн угабыз, үмүт тилеги менен өтүнүчтөрүн жеткиребиз, үзүрлүү жыйынтыктарга жетишүүгө жол ачкан чечимдерди кабыл алабыз деген изги ниет менен келдиңиздер. Менин да, өкмөттүн да тилегибиз ошондой. Мен элдик курултайдан мазмундуу жана конструктивдүү иштерди күтөмүн. Ал үчүн ар бир делегаттын талкууга жигердүү катышуусу, омоктуу ойлорду көтөрүүсү маанилүү. Бүгүнкү өзгөрүлмөлүү заманда алдыдагы жылдарда кыйынчылыктар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок ынтымагыбыз бекем болсо, кеңешип иш алып барсак, кандай гана тоскоолдук чыкпасын, аларды жеңип, жалпы максаттарыбызга жете алабыз деп ишенемин. Биздин негизги максатыбыз жана түпкү мүдөөбүз ар бир жарандын өз күч дарамети жана мүмкүнчүлүгүнө жараша адилеттүү жана гүлдөгөн коомду, өнүккөн өлкөнү курууга катышуусуна жетиштүү болуп саналат. Президент Садыр Жапаров курултайдын делегаттарына кайрылуу жасап, өлкөнүн өнүгүүсүндөгү урунтуу аракеттерге токтолду. Президенттин билдирүүсүндө өткөн жылы биринчи элдик курултайдын резолюциясы менен 3182 пункттан турган иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Элдик курултайдын резолюциясы менен 3182 пункттан турган иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Анын ичинен 68 сот, укук коргоо органдарына караштуу маселелер, 1548 социалдык экономикалык маселелер, 313 жер менен байланыштуу маселелер, 1253 суу сактагыч, ишканалар сыяктуу чарбалык иштерге байланышкан ар түрдүү маселелер болчу. Бул 3182 иштин 358 аткарылды, 2200 аткарылууда турат, 523 өз убагында аткарылган эмес. Аткарууда турган пункттар аягына чейин жеткирилет жана толугу менен ишке ашырылат. Бир катар маселелерди аткарууга убакыт талап кылынууда, ошондуктан алар боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Ал эми аткарыла элек иштер боюнча тиешелүү жетекчилер менен иш алып барылууда. Садыр Жапаров өлкө казынасынын каражаттары жалаңгана өсүү темпи менен бараткандыгын баса белгиледи. Алдыдагы жылдарда Кыргызстандын тышкы карыздарын төлөө милдети турарын эске салды. Казынабыздагы каражаттарыбыз Кудайга шүгүр жалаңгана өсүү темпи менен баратат. Бул көрсөткүчтөр эң алгач экономикалык саясатыбыздын туура, таза жана жыйынтыктуу жүргүзүлгөндүгүнөн улам жаралды. Тышкы карыз боюнча милдеттенмелерибиз бар. Ушул жылдар эң ири көлөмдөгү карыздарды төлөө убактысына туш келдик. 2030 жылга чейин ири суммадагы карыздарды төлөйбүз. Маселен, 2023 жылы 344 миллион доллар, 24 жылы 400 миллион доллар, ал эми 25 жылы 430 миллион доллар. Өлкөнүн өнүгүүсүндө элдин биримдиги айрыкча маанилүү. Экинчи элдик курултайда мамлекет башчысы Кыргызстандын калкынын ынтымагына жик салууга жол берилбей тургандыгын баса белгиледи. Эл шайлаган президент катары мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдеринде эл биримдигин бекемдөөгө, этностор аралык мамилелерди жана ынтымакты чыңдоого, диндер аралык толеранттуулукту жогорулатууга,
экстремизмге бөгөт коюуга багытталган жалпы улуттук комплекстүү системаны түзүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүү милдетин коюп келе жатам. Бул тапшырманы бүгүн дагы айталаймын. Эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер же кимдир бирөө элибиздин ынтымагына доо кетирсе, улуттар ортосундагы достукту бузса, өзүнүн даражасына, ээлеген кызматына карабай, мамлекетибиздин алдында мыйзам чегинде катуу жоопко тартылат. Мен эч кимге Кыргызстандын элинин ынтымагына доо кетирүүгө жол бербеймин. Эске салсак, экинчи элдик курултайды өткөрүү боюнча президенттин тиешелүү жарлыгы ушул жылдын август айында кабыл алынган. Белгилей кетсек, биринчи элдик курултай өткөн жылдын 25-26 ноябрында өткөрүлгөн. Анда өлкө аймагынан келген миңдей делегат катышкан. Курултайга катышкан делегаттар өз шайлоочуларынын сунуштарын, алардын оюн, үнүн жеткиришти. Айрыкча аймактарды жана айылдарды өнүктүрүүдөгү көйгөйлөр, социалдык маселелер, элдин жашоосун жакшыртуу сунуштары көтөрүлдү. Ошондой эле делегаттар чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттардын көйгөйлөрүн чечүүгө көмөк көрсөтүүнү суранышты. Экинчи элдик курултайдын ишин электиктер, көгүлтүр экран, социалдык тармактар аркылуу дагы байкоо салып баамдап отурушту. Кененирээк кийинки материалда. Элдик курултайдын жүрүшүнө түз эфир аркылуу жана социалдык түйүндөрдөн көз салып аткандардын катарында Талас эли да бар. Курултайда көтөрүлгөн ар бир маселе элдин негизги муктаждыгы экени анык дешет таластыктар. Анткени айтылып жаткан кайрылуулар жылдап чечилбей келген үчүн курултай аркылуу өлкө жетекчилигине жеткирүүнү жергиликтүүлөр өздөрү аныкташкан. Ал арада козголгон көйгөйлөрдөн натыйжа чыгат деген ишенич турат. Маселен, былтыркы элдик курултайда облустагы көйгөйлөр айтылып, дээрлик салмактуу иштер жасалган. Курултай бул негизи ушул мамлекеттик деңгээлде бул жакшы долбоор болуп эсептелет. Анткени илгерки тарых барактарын карасак, ошо хандар багы карапайым калктын ички көйгөй турмушун көрөбүз дешип, ошол калк аралап, эл аралап, ошол элдин ички жашоо турмушунда маселелерди чечкенге аракет кылышчу. А бул курултайдын жакшы долбоор дегеним ошол эл багы түздөн түз ошо мамлекет башчысына кайрылып, ошол иштебей жаткан атка минерлердин кемчиликтерин, ошол иш үстүндөгү болуп аткан процедурасын ачык айкын алып чыгат да. Быйылкы курултай эл ишеничин жоготпой тубандардан шайланып келген делегаттар президентке ачык, түз кайрылып жатканына күбөбүз дешет жергиликтүүлөр. Мамлекет үчүн иштеп атабыз деп жүргөн эт менен челдин ортосунда жүргөн жетекчилер бар да. Анан багы мамлекеттик иштерди туура эмес жүргүзүшкөн. Анан ушул жерден ошо элдин көйгөйү ачык көрүнөт деген ойдомун да мен. Бул албетте президенти мамлекет башчысына ошо чоң рахмат, ошо элдин атайын көйгөйүн угам деп ушундай 2 күндүк өзүнүн убактысын бөлгөн. Бизде курултай институту абдан олуттуу институтка айланып калганы биз 1 жылдын ичинде эле көрдүк. Мисалы, былтыр Таласта эле аэропорт маселеси айтылган ошол курултайда. Быйыл чечилип, ал ишке кирген жатат. Андан кийин Талас, ошондой эле Талас району менен Манас районунун ортосундагы Нылды жолу былтыр курултайда айтылган, ал дагы чечилип келатат. 3 километр жери асфальтталып калды ишке. Андан тышкары дагы суугат маселеси дагы ошол проблемалар айтылды эле, ал проблема да чечилип келе жатат. Бүгүнкү өтүп жаткан курултайдагы абдан жакшы болуп жатат. Себеп дегенде 7 облустан шайланган делегаттар, жаштар бар, орто муун, аксакалдар ошол жерде мынакей биздин Кыргызстанда болуп жаткан, ар бир жерлерде болуп жаткан маселелерди ачык айкын өлкө башчыбызга айтып жатканы, сүйлөп жатканы, үнү жетип жатканы. Бул да болсо биздин Кыргызстанда демократиянын, сөз эркиндигинин бар экенин далилдейт. Бул албетте мындай иш-аракеттер бизге чоң бир үмүт берет. Жылдан жылга бийликке болгон ишеним, алар эл менен чындап эле кеңешет, алардын ой пикирин угат деген нерсеге үмүтүбүз жылдан жылга өсүүдө да. Элдик курултайга Таластан 41 делегат катышууда. Биринчи күндө сөз алып сүйлөгөндөрү Талас Ташкент багытындагы эл аралык жолду куруу, ошондой эле облустагы ирригация сыяктуу бир катар ири долбоорлор боюнча сунуштарын айтып үлгүрүштү. Салика Садиева, Элхан Рустамбеков, Талас облусу.
Бул жолку экинчи элдик курултайдын өзгөчөлүгү конституциялык мыйзамдын негизинде уюштурулуп, делегаттардын саны 700 адамды түздү. Республиканын ар кыл аймактарынан келген курултайдын делегаттары өз аймагындагы көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгышты. Элдик курултай элдин кубаттуу колдоосуна алынды. Замир Чокоев үй бүлөсү менен экинчи элдик курултай башталгандан тартып экрандын алдында курултайдын жүрүшүнө көз салууда. Ал өзгөчө мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун биринчи элдик курултайдын жыйынтыгы боюнча берген маалыматына канааттанып турганын айтат. Акыркы жылдары мамлекеттеги чечкиндүү жаңылануулар көңүл кубантарын белгилейт. Президенттикин уктук, быйылкы курултай былтыр курултайга быйыл курултай өзүнүн мыйзамы менен болуп, атайын курултайга мыйзам алышып атты законный түрдө. Былтыр караганда быйыл жакшы. Мына биздин Кыргызстанда эң мыкты тандалган балдар келишти баары. 30 жылда курулбаган мектептин баары курулду, садиктер курулду. Эми айтып берсек ким эле айланаган союзунда кылынбаган нерсенин баары кылынды. Ушунун баары ошолордун эмгеги да чындачы. Мурун биз жеткизе алчу эмеспиз, айтып эчкимбечи. Biraz kıyınçılıklar var. İkincisi sosyalдык камсыздоо министрлерге арасында жакшы нерсе го бул. Элдин көйгөйү түзмө түз өзүнүн президенттин өзүнө жетип атпайбы? Чынында көйгөй түгөнбөйт да. Жашоо жүрүп атат. Анан көйгөй болуп турат. Ошону улам болгон көйгөйдүн баарын президентке түзмө түз жетип турган жакштан өсүш болуп атпайбы? Кандай сонун бала бакчалар салынып атат. Бир күндө 10-15 мектептен берилип атпайбы? Эксплуатацияга. Аябай эле миле жаңылыктарды ушунчалык неме менен кечки жаңылыктарды күтүп көрөбүз телевизордон. Анан аткарылып атканын көрүп атпайбызбы биз? Көрүп атабыз. Баары могу немеден телевизордон чагылдырылып атат. Ушунчалык жаңылыктарды сөзсүз күтүп көрөбүз. Мен алардын баарын айтып убакыт коротпойн. Өлкө жетекчиси Садыр Жапаров экинчи элдик курултайдын делегаттарына кайрылуу жасап, биринчи курултайдын жыйынтыктарына токтолду. Анда өлкөбүздүн экономика тармагында мурда болуп көрбөгөндөй өсүүлөр болуп жатканын, ички дүң продукция 1 триллион сомго чейин өскөнүн билдирди. Ошондой эле суу ресурстарын жакшыртуу, салык саясатын жөнгө салуу, коррупция менен күрөшүү жана тышкы карыздардан кутулуу боюнча бир топ алгылыктуу иштер жасалып жатканын белгиледи. Ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомго жетип, бул көрсөткүчтү жакынкы күндөр эле басып өттүк. Бул алгылыктуу жумуштун жыйынтыгы болгон чоң жетишкендик. Ушул жылы 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон көмөк бердик, эмдиги жылы 20 000 үй бүлөгө көмөк беребиз деп турабыз. Мындай кадамдарыбыз менен жакырчылыкты жоюуга багыт алдык десем жаңылышпайм. Өнүгүүгө деп жылына 500 миллион сом бөлүп жатабыз. Жалпысынан Баткенге 3,7 миллиард сомдон ашык акча каражаты кирди. 634 объектини жаңы салдык. Жайыттар, ирригациялык система, таштандыларды жана ичүүчү сууну башкаруу тармагында иш алып баруу ыкмалары кайра жаңыдан уюштурулду. Буюрса, натыйжасы жаман эмес. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш-чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат. Экинчи элдик курултайда Талас облусунан барган делегаттар өз аймагындагы көйгөйлөрдү көтөрүштү. Алардын бири 30 жылдан бери карапайым калктын көкөйүнө тийген Талас Нылды Покровка жолу болду. Киров суу сактагычынын астында турган Манас району үчүн акыркы убакта суу тартыштыгы катуу билинип жатат. Ошондуктан кыргыз-казак келишимин кайрадан карап чыгууну сунуштайбыз. Талас Нылды Покровка автожолун тез арада оңдоп, эл аралык стратегиялык жолдордун катарына кошууну сунуштайбыз. Талас Нылды Покровка жолунун 3 чакырымы быйыл толук асфальтталып бүткөн. Буга 19 миллион сом каражат бөлүнгөн. Талас Нылды Покровка жолунун 3 километри бүттү. Бул титулдук тизмеде каралган асфальтталды. Ал эми 7 километри каралган капиталдык салымдар берербиз эсебинен. Бирок каражат маселеси чечилбегенине байланыштуу токтоп турат. Сметный базы 19 миллион. Бул 3 километрдики 49 миллион деп каралган 7 километрдики. Бирок каржы маселеси чечилген жок, ошо менен токтоп турат. Ошондой эле Талас районунун Нуржанов айыл аймагынан барган делегат айыл чарбасын өнүктүрүү долбоорун сунуштады. Бул долбоор ишке ашыруу көп каражат талап кылынбайт, бирок натыйжасы эбегейсиз болот. Долбоорду ишке ашыруу үчүн гранттык каражат эмес, төмөнкү пайыздагы кредит же зайым талап кылынат. Бул кайтарыла турган каражат. Төө бурчактын түшүмдүүлүгү жылдан жылга азайып, дыйкандардын кетирген чыгашасы актабай калды. Мындай көрүнүш ар бир региондо болуш керек. Бунун себеби эмнеде? Себеби жеке дыйкандар
айыл чарбасында өз билгенине жараша иш алып барып, жерлерибиз деградация болуп, суунун тартыштыгы курчуп, түшүмдүүлүк өтө төмөндөп кетти. Бүгүн бул маселени чечип баштабасак, эртең кеч болуп калат. Курултайдын максаты мамлекет башчысынын эл менен түз байланышуусу. Анда белгиленген аймактардан шайланып келген делегаттар менен пикир алмашып, маселелерин угуу. Курултайдын жыйынтыгы боюнча экинчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынат. Экинчи элдик курултайдын иши эртең дагы улантылат. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талас облусу. 2024 жылы Кыргызстанда ирригация тутумун жакшыртууга 2,2 миллиард сом бөлүнөт. Бул тууралуу экинчи элдик курултайдын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Акылбек Жапаровдун айтымында бул каражаттын 1 миллиард сомуна 500 чакырым каналдар оңдолот. Өлкө президенти тарабынан жылына 1000 километр канал куруу боюнча тапшырмасы берилген. Ирригацияга 2,2 миллиард сом бөлүнөт. 1 миллиард сомго 500 километр каналдар оңдолот. 367 миллион сомго жаңы техникалар сатып алынат. Чүй областына 350 миллион сом берилип, 483 миллион сомго 100 километр жаңы каналдарды салабыз деп турабыз. Ошондо жалпысынан 600 километр каналды жаңыртабыз деп турабыз. Жылына 1000 километр каналдарды салсакпы деген оюбуз бар, жана президенттин тапшырмасы бар бизде. Азыркы БСР, БДР суу сактагычтарыбызда 1 миллиард 700 миллион километр куб көлөмдөгү суу гана сактай алабыз. Анын көлөмүн көбөйтүү боюнча инвестициялар аркылуу суу сактагычтарды, БДРларды курабыз. Жалпысынан биз 37 миллион долларды ушуга караштырып жатабыз. Талас Бишкек каттамындагы айдоочулар шаардын күн батыш тарабында жайгашкан автобекеттен сапарга чыгуусу милдеттендирилген. Бирок айдоочуларга байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен жыйынтык жок. Буга байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен шаарга каттаган айдоочулар жолугушуп бир пикирге келишти. Башкы максат жол кыймылын жөнгө салуу менен жол кырсыктарын алдын алуу. Сөз кабарчыбызда. Акыркы күндөрү тилекке каршы жол кырсыктарынын саны кескин өсүп, адам өмүрү менен коштолгон учурлар орун алууда. Жол кырсыктарын алдын алуу максатында Талас Бишкек каттамындагы айдоочулар менен Талас шаарындагы Атай Ойгонбаев атындагы балдар музыкалык мектебинде майы кызматкерлери жолугушту. Биздин көз карашыбыз туура, президенттин чыккан указын так аткарышыбыз керек. Киргиле дегенде мына базардын биздин центральный базар бар, базардын ичиндеги автобекетке мурдагы жем базардын ичинде турган фирмалар азыр автобекетке кирип атат. Автобекетке кирип, автобекет менен договор түзүп, иш алып барып атабыз. Ошол келишимдин негизинде 3 фирма, 4 фирма ошол жерде иш алып барып атабыз. Талас Бишкек каттамындагы айдоочулар буга чейин Талас базарынан сапарга чыгып келишкен. Майы кызматкерлеринин айтымында жүргүнчүлөр вокзалдан же Таластагы автобекеттин эле кетүүлөрү керек. Анткени айдоочулар автоунаалары адистердин көзөмөлүндө болушат. Бул автовокзалдан кеткенде диккаттык менен текшерилет. Техникалык абалы текшерилет. Көп учурларда ошо унааны жакшы башкарса да, баягы режим турда отдыха деп коебуз. Убагында эс албагандан да жол кырсыктары болуп калышы мүмкүн. Айтматов району, ошондой эле Манас району, Талас районунда уже өтүп, уже көпчүлүк уже вокзалдан кетип, как положено азыр мына вокзалдын баягы директорлорунан деле көрсөңүздөр болот. Сөз журналдары бар. Именно журналдар регистрация болуп кетип атат да. Талас Бишкек каттамы шаардагы 2 жайдан сапарга чыгуусу керек. Буга байланыштуу жол кырсыгын алдын алуу үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган бөлүмдүн кызматкерлери ар тараптан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Эскерте кетсек, жыл башынан бери жалпы республика аймагында 6000ден ашуун автотранспорт кырсыктары катталып, анда 9500дөн ашуун жаран жаракат алган. Эң кейиштүүсү өмүр менен коштоо айтышкан учурлар көп. Негизи ар бир айдоочу жана жүргүнчү жол эрежелерин так сактоосу зарыл. Анткени адам өмүрү баарынан кымбат экенин ар бир жаран эстеринен чыгарбаса. Рыскелди Мүзүрөтбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.
Талас облусунда ызгардуу суукта электр энергиясы үзгүлтүккө учураган жок. Энергетиктер күнү түнү кызматта болуп, электр жабдууларын өз нугунда иштөөсүн көзөмөлгө алышууда. 54 000 кардарды тейлеген Талас электр тармактар ишканасынын бүгүнкү аракети менен кабарчыбыз таанышып келген. Эзиркеп Момонбеков 34 жылдан бери Киров көмөк чордонунда иштейт. Электр монтёру нөмөттө туруп, мындагы электр жабдууларын так иштөөсүнө көзөмөл жүргүзөт. Кыштын ызгар суугуна карабастан кызматын так аткарып иш үстүндө. Айтымында 20-10 жыл мурдагы мезгилге караганда азыр иштөөгө түзүлгөн шарттар бир топ жакшырды. Көмөк чордонундагы тетиктердин басымдуу бөлүгү жаңыртылган. 4-5 күндөн бери абдан катуу суук болду. Азыр термометр bir 35-36 градус көрсөтүп атыр да. Подстанциялардын баары жаңырып атыр жылдан жылга. Берде башында уже мен иштегеним ошол жерге 30 жыл болоюн деп калды, бир подстанцияда иштегениме. Ошондо 2 трансформатор турчу, 10 мегаваттан. Азыр Кудайга шүгүр, ошо трансформаторлор күчтүүлөр коюлуп, 15-25, мына электрооборудованиялар бүт жаңыртылып, элдин камын көрүп, жакшы нерселер эле болуп атыр, Кудайга шүгүр. Кышында буйрузда электр энергияны үзгүлтүксүз ушу эл жерге жеткизишке подстанциябыз даяр да. Талас облусунун аймагында жалпы 25 көмөк чордону бар. Энергетиктер жаз мезгилинен бери ар бирин оңдоп түзөөдөн өткөрүп, пландалган иш-чараларды жүргүзүшкөн. Азыркы учурда кыш мезгилине болгон даярдыктар мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшы экенин айтышат. Майын алмаштырып контролдоп турабыз. Ошол бүгүнкү жумушубуз ошол болду. Ошол biz 3 выключательностьтун нормасына келип калыптыр, майынын нормасы. Ошону алмаштырып, аяктап калдык, азыр жаңы бүттүк. Күн сууктаган сайын нагрузка көбөйүп атат. Ошону биз карап атабыз, ошонун эмесинен ашырбай авариялык учурларга келбеш үчүн мисалы. Кировка көмөк чордонуна жайы менен пландаштырган жумуштарыбыз бүткөн, аягына чыккан. Буюрса жакшы кышкыга дайындык. Талас электр тармактар ишканасынын 54 399 кардары бар. Аба ырайы кескин төмөндөгөн сайын электр жарыгын колдонуу салыштырмалуу өсүп, чыңалуу алып келери белгилүү. Мындан улам энергетиктер калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырышат. Талас областы боюнча 54 399 кардар бар. Анын ичинен 2716 не бытовой абоненттер болуп эсептелет. 51 683 бытовой абоненттер. Бүгүнкү күндө элден суранарыбыз эртең мененки 7-ден 10го чейин, кечки 6-дан 10го чейинки убакытта электр энергияны үнөмдүү пайдаланып бериңиздерди суранабыз. Анткени бүгүнкү күндө электр энергиянын тартыштыгы жаралууда. Анткени ушул сааттарда элдин көпчүлүгү үйүнө келип тамак бышыруу, бөлөктө жумуштарын жасайт. Ошол убакта сиздерден сураныч электр энергияны үнөмдүү пайдаланып бериңиздерди суранам. Белгилей кетсек, Талас электр тармактар ишканасынын кызматкерлери калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакыруу максатында тургундардын турак жайларын атайын текшерүүгө алышууда. Сыймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Ал эми азыр аяктап бараткан жума ичинде облус аймагында болуп өткөн окуялар менен апта хроникасынан таанышасыздар. 11 декабрь дүйшөмбү. Бул күнү Талас районунун Сасык булак айылынын тургундары Айылдык мечитте Аялзат Маана коомдук фондунун өкүлдөрү менен жолугушту. Анда бүгүнкү күндө орчундуу көйгөйлөрдүн бири болгон эрте турмуш куруу, үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселеси талкууланды. Коомчулуктун тынчын алган мындай көйгөйлүү маселеге ар бир жаран кайдыгер карабай биргелешип иш алып баруу жагдайы айтылды. Аймактардагы дин кызматкерлери коомчулукту үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы турууга үндөштү. Буга байланыштуу айылдык имамдар мечиттерде жолугушууларды өткөрүп, балдардын келечегине бүлүк салган зордук зомбулукту алдын алуу, анын кесепеттерин талкууга алышты. Мындай жолугушуу Аялзат Маана коомдук фондунун демилгеси менен бул көйгөйгө мырзалардын көңүлүн буруу, аларга зомбулуктун кесепеттерин терең түшүндүрүү максатында өткөрүлүп жатат. 12 декабрь шейшембе.
Бул күнү 12 декабрь заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана улуттук адабият күнүнө арналган иш-чаралар өткөрүлдү. Өзүнүн чыгармалары менен кыргыз элин дүйнөгө тааныткан жазуучунун көзү тирүү болгондо 95 жашка чыкмак. Андыктан Талас шаарында Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, жазуучуну эскерүү иш-чарасы менен катар улуттук адабият күнү белгиленди. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, акын, жазуучу, калемгерлер жана коомчулук өкүлдөрү, жаштар катышты. Кыргызды ааламга тааныткан жазуучунун 95 жылдык мааракеси анын кичи мекени Шекер айылында да белгиленди. Бул күнү жазуучунун мекенинде эл жерине болгон сүйүүсү Айтматовду ааламга тааныткан айылдагы жөнөкөй каармандары даңазаланды. Иш-чарага президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, залкар жазуучунун айылдаштары катышты. Улуттук Манас театрынын таланттары өз өнөрлөрүн тартуулап, маданий программа көрсөтүлдү. 13 декабрь шаршембе. Бул күнү Айтматов райондук мамлекеттик администрациясында координациялык кеңешме өткөрүлдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коомчулук менен тыгыз байланышты иш алып барып, түшкөн арыз даттанууларга өз убагында чара көрүүсү керектиги айтылды. Ар бир айыл өкмөттөрдө кабылдамаларды түзүү, жергиликтүү жетекчилер менен элдин жолугушууларын уюштуруу, ошондой эле социалдык тармактар аркылуу маалыматтык кампанияларды жүргүзүү тапшырмалары да коюлду. Мындай аракеттин артында коомчулуктун кайрылуусун, арыз даттанууларын азайтууга, аны алдын алууга болоору белгиленди. Жыл башынан бери Айтматов районунан президенттик администрацияга 100гө жакын арыз кайрылуулар барып түшкөн. Жыл башынан бери Айтматов районунан президенттин администрациясына 100гө жакын арыз кайрылуулар келип түшкөн. Мунун өзү айыл аймактарда элдин көйгөйлөрүн жакындан угуп, муктаждыктарын чечүү иштери солгун жүрүп жаткандыгынан кабар берери белгиленди. Иш-чарага облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеремова, район акими Бектур Сагынбаев катышты. 14 декабрь бейшембе. Бул күнү Талас мамлекеттик университетинде Кубанычбек Нурбековдун 95 жылдык мааракесинин алкагында Кубанычбек Нурбеков эгемендиктин жарчысы деп аталган эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Юридика илимдеринин доктору профессор Кубанычбек Нурбеков өзү тирүү болгондо быйыл 95 жашка толмок. Кыргыз элинин тайманбас укук коргоочусу катары элдин эсинде калган Кыргыздан чыккан туңгуч юридика илимдеринин доктору жана профессору болгон. Ал кыргызстандык укук адистеринин ичинен биринчилерден болуп, демократиялык принциптердин түзүлүшүн теориялык жактан белгилеп, өз алдынча мамлекетте жашаган улут кандай баалуулуктарга ээ болуш керектигин таасын белгилеп айткан. Конференцияда Кубанычбек Нурбеков эгемендиктин жарчысы деп аталган китептин бет ачаары өткөрүлдү. Аталган китеп тарыхчы Махабат Жунусова тарабынан түзүлгөн. Китепте негизинен Кубанычбек Нурбековдун бейнеси, анын калтырган мурасы, илимий эмгектери, макалалары, эскерүүлөр камтылган. Окумуштуунун 200 илимий эмгектери жарык көргөн. Анын эмгектеринин дээрлик көпчүлүгү Кыргыз элинин улуттук мамлекеттүүлүгүнүн пайда болушу жана түзүлүшү тууралуу жазылган. 15 декабрь жума. Бул күнү Талас мамлекеттик университетинде адабияттын алпы Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын жыйынтыктоо иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-чарага университеттин студенттери жана окутуучулары катышып, жазуучунун чыгармаларын сахналаштырышты. Ага катар Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын даңазалоо жана кыргыз тилин өнүктүрүүгө зор салым кошкондор президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ардак грамоталары менен сыйланышты. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгын, саясий мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматовдун 120 жылдыгына карата аталган университетте жазуучунун эмгегин жаш муун арасында даңазалоо жана жайылтуу, ошондой эле кыргыз тилин өнүктүрүү максатында иш-чаралар уюштурулган. Алсак студенттер арасында кыргыз, орус, англис тилдеринде эссе жазуу конкурсу өткөрүлүп, жеңүүчүлөрүнө грамоталар жана акчалай сертификаттар даярдалган. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыздын улуттук ыр бийлери жаңырып, келген көрүүчүлөргө алып жазуучуну даңазалган майрамдык программалар тартууланды. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман болуңуздар.